Мына ошо мен ушул оору менен ооруп атканымды өзүм 1-2 ай мурун белги берип жүргөн, ошо уйку качып, эчтеке аппетитим тартпай, үйдө ичимдик болсо баш тартпай эле ичип ошенттим башында. Анан аяккы күндөрү эч ким деле келген жок, эчтеке ошо кармаган күнү таптаза эле туруп эле ошо кулагыма бир нерселер угулуп эле, такыр эшикке чыксам деле, жатсам деле ошо кулагыма сүйлөп эле мен эмне кылып атканымды, эмне этип аткандарымды, үйдө болуп аткан нерселерди, сыртта болуп аткан нерселердин баары эле кулагыма угулуп эле ошентип туруп алды. Такыр уйку көрбөй алгам, ошо 1-2 жумадай такыр уктаган жокмун эчтеке. Көзүмдү жумуп эле жата берем, көзүмдү жумсам эле кошо сүйлөйт, эмне кылып атканымдын баарын айтат, терезеден карашат. Ошентип такыр тынчым кетип ошенттим. Анан терезеден карашат дегенде белгисиз нерселер болуп атат да сизге? Ооба, терезеден карап эле мынтип карасам ошо 2 аял, 1 киши эмне кылып аткандарымды бүт эме кылат. Жуунсам жуунган жериме барат, чай ичсем терезеде үйгө кире албайт, бирок ошентип эле турду. Анан аяккы күндөрү эшикке чуркап калдым. Эшикке чуркап эле ошо кечинде уктап аткан жериңизде уктап атсам ошо сырттан кыйкырып өкүрүп чыкырышы ошентет. Анан сыртка чыксам эле арак жактан утур алыстайт, ээрчип барам, эчтеке таппайм, кайра келем, кайра чыгам ошентип. Даже акыркы күндөрү өзүмдү жоготуп, эмне сүйлөп эмне болгонумду билбей баштаптырмын. Ошо бир эсиме келсем, үйдүн алдында дөбө бар эле, ошо дөбөгө чыгып алып аябай жаман сөздөр менен сөгүнүп атыптырмын. Ошо эмелерди, жин шайтандарды эметип, кыйкырынып өкүрүнүп, ошо өзүмдүн абысынын бир туугандары болуп келип тынчтык бербей ошентишти. Андан кийин бияка келип дем салдыргандан кийин дагы ошол күнү да кармады. А күнү болсо көчөгө чыксам ар бир үйдөн эле кыйкырык сүрөндөр, мени шылдыңдаган жаман сөздөр, мен жөнүндө ушундай эмелер кулагыма жаңырып туруп алды. Кичинекей бала кетип баратса деле ошол менин жөнүндө сүйлөп баратат. Тиги киши кетип баратса деле эмнени айтып, мен жөнүндө эмне деп баратканыма угулуп турду баары. Ошентип 2 күн ошондой болду. 2 күнчү күн дубадан кийин уктадым, аябай жакшы. Уктаганда ошол күнү ошо болгон менин бир туугандарым, болгон тааныштарым, куда сөөктөрүм баары эмне кылгандары, туура эмес жолдо жүргөндөрү бүт баары ошо көзүмө көрүнүп, баарысын кулагыма айтып ушинтип турду. Жолдошумдун эмне кылып жүргөндөрүн, кошуна колоңдорум эмне кылып жүргөндөрүн чыгылып көз ачыктай көрдүм бүт баарын. Өзүм эмне туура эмес жолдо жүргөндөрүнүн баарысы. Ошентип 3-4 күн дегенде анан көзүмө ошо дубадан кийин анан тынч уктап, ошондон кийин угулбай баштады. Андан көрүнбөй да калды. Андан уктадым тынч. Ошол бирин эстесем, бирин эстебейм, балдарымды тааныбайм, келинимди тааныбайм, бир туруп иним болуп көрүнөт, бир туруп аяшым болуп көрүнөт. Ошентип балдарымды тааныбай ошенттим. Ошо эстеген жерлерим да. Анан эстебегендерин балдарыма айтып, балдарыман угуп атам ошо. Азыр болсо баары жакшы, тынч, уйкум да тынч, тамак ичкеним да тынч болуп калды. Кулагыма эчтеке угулбайт, эчтеке көрүнбөйт. Баары эле жакшы. Азыр жакшы болуп калдым буюрса. Алла шифа берсин. Мейлиңиз.